Ауду биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу ала расулиллах. Амма бад. Олу бүткүл аламдын жалгыз жаратуучусу болгон Алла Таалага чексиз мактоолор. Анын акыркы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам жана тынчтыгы, мээрими болсун. Жалпыңыздарга Аллахтын тынчтыгын, мээрими тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү күнүбүз көңүлдүү өтсүн. Муфтият тарабынан берилген тема зекет тууралуу болмокчу. Ошол тууралуу иншаллах сиздерге сөз кылмакчыбыз. Негизи эле адамзаттын жашоосунда адал нерселер жана арам нерселер болуп Кудай Таала ажыратып койгон. Ошол бизге берген ырыскылардан дагы ошо кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге, бейбечараларга, оорук жандарга, муктаж болуп калгандарга, карыздарларга, мусапырларга колубуздан келишинче жардам берүүнү, ихсан кылууну буйрат. Бунял ислам ала хамсин деп ислам дини өзү 5 нерседен куралган. Аллага бир экендигине, бар экендигине ыйман келтирүү менен анын акыркы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга анын пайгамбар экендигине күбөлүк келтирүү биринчиси, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо тутуу, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси мүмкүнчүлүгү болсо ажылыкка баруу деп 5 парз. Бул инсандын, мусулмандын алдындагы милдети десек болот. Ошолордун экөөсү мындайча айтканда акча каражаты сарпталбаган, бардыгынын эле колунан келе турган, ден соолугу чың болсо, акыл эс балагатка жеткен болсо, ошол намаз окуусу менен жылда бир келе турган орозо, мына жакында дагы орозо келип атат. Ошол орозо тутуусу парыз болуп эсептелет. Ал эми эки милдет болсо, булар акчага байланыштуу. Бирөөсү болсо акча менен бирге кошо дене мүчөсү менен аткарыла турган ибадат десек болот. Ажылыкка ошол кимде бир акчасы жеткен болсо, ошол жака Меккеге барып келе турган, мисалы азыр $4,500 десек, ошончо акчасы бар болсо, андан кийин ден соолук чың болсо, мусулман болсо, мына ушул дене мүчөсү менен ошол жака барып, акчасын да кетирип, ошол эле маалда дене мүчөсү менен Мина, Арафат, Муздалифа ошол өрөөндөргө чыгып, ибадаттарды, курбандыктарды союп, Кабаны таваф кылып келүү, Арафатта туруу, ушул сыяктуу ибадаттарды кылып келүү парыз болуп эсептелет. Ал эми зекет маселесине келе турган болсок, зекет бул ошол кимден мындайча айтканда өзү зекет деген мааниси тазалык деген маани, көбөйүү, өсүү деген маани да билдирет. Шариятта мааниси ошо колунда бар адамдын, ошо нисапка ээ болгон адамдын өзүнүн мүлкүнөн Кудай Таалага 40/1 өлчөмүн кедей кембагалдарга, колунда жок адамдарга ошону таркатуу, кайтарымсыз, эч кандай бир шарт кошпостон ошону берүү, ихсан кылуу, өзүнүн мүлкүнөн каржоо дегенди билдирет. Бул эми ошол акчасы бар адамдарга гана тиешелүү. Мисалы үчүн эми Кыргызстаныбызда көптөгөн шүгүрлөр болсун, көптөгөн мусулмандарыбызда ошондой нисапка жеткен, мисалы үчүн 85 грамм алтыны болгон болсо, өзүнүн жашап аткан үйүнөн, андан сырткары минген атынан, улоосунан, минген машинасынан, колдонгон буюмдарынан сырткары ашыкча, мындайча айланып турган бир кандай соода сатыкта дейбизби, ашыкча бир акчасы болгон болсо, айланып турган акчасы болсо, ал ошо 85 граммды эсептесек, балким 380.000-400.000 тегереги. Бул эми ошол 85 граммды 1 грамм алтындын баасын чыгарышыбыз керек, эми өзгөрүп турат. Ошол бааны 85 граммга көбөйтүү менен эсептелет. Бул жыл сайын же болбосо ай сайын өзгөрүп туручу десек болот. Мына ошол акча 400.000ге жакын акчасы бар адам ошол шарият алдында бай болуп эсептелет. Жана ошол акчадан 40/1 берүүгө милдеттүү. Ошол жанагы 5 парыздын бири
мына ошол зекет менен берүүгө милдеттүү болуп калат. Жана бир экинчи шарты ошол акча каражаты 400 миңге жеткенден кийин 1 жыл өтүүсү керек. 1 жылдын ичинде азайып кетсе же төмөн түшүп кетсе, 100 миң 200 миңге гана ашык акчасы түшүп калса, анда 200 миң акча үчүн зекет берилбей калат алтындын эсеби менен. Эгер 400 миңден ашыкча акча болгон болсо, анда ошого зекет берүү парыз болуп эсептелет. Биз негизи ибадат дегенде Аллага кулчулук кылууну Кур'ан Каримде фастаузубилля ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, мен инсанды жана жиндерди, инсандарды өзүмө ибадат кылуусу үчүн жараттым дегендей, ошол ибадаттын дагы түрлөрү бар. Бири ибадат намаз ибадаты. Намаз ошол руку, сажда менен, кыямда туруу менен, каадада отуруу менен кылынган ибадат болсо, ал эми орозо дене мүчөсүн ачка калтыруу менен кылынган. Эртеден баштап, саардан баштап кечке чейин ибадат, бул орозо ачка калуу менен болгон ибадат. Ал эми зекет өзүнүн акчасын эсептөө менен, мал мүлкүн эсептеп, ар бирин жазып, ошол бай болгон күнү, кайсы күнү бай болду, ошо 400 миңге жакын акча 85 граммга ээ болду качан, ошол күндү жазып коюп, андан кийин 1 жыл күтүп, андан кийин кайра ошол акчаны эсептеп көргөндө ошол акча дагы эле 85 граммдан жогору болгон болсо, анан ошону эсептеп, же болбосо анын бир товарлары бар, буюмдары бар сатыктагы, ошолорду бүт баардыгын эсептеп, даанасын чыгарып, ошону эсептеп, андан кийин ошону 40тан бир мынча болот экен деп чыгарып, керек кембагалга, муктаждарга берүү дагы бул өзүнчө ибадат болуп эсептелет да. Биз ушул зекет маселесине келгенде көбүбүз көңүл бурбай эле коебуз. Ошол эле ибадат кылып жүргөн, орозо тутуп жүргөн адамдар, мусулман бир туугандар, намазын окуп жүргөндөр эле зекетке маани бербегендер дагы учурда кездешет. Парыз экенин дагы билишпейт, эсептегенден зеригет. Кээ бирлер айтат, мен акчам эсептегенден зеригем дейт. Бул албетте туура эмес. Ошол ибадатты ибадат катарында көрүп, акчасын так эсептеп, ошону адалдоо. Зекет дегенде биз тазалык дедик, тазалоо. Ошол эле маалы ошону адалдагандан кийин анан мал мүлкү көбөйөт. Ошо Алла жолунда берген ихсанды Кудай Таала да кайтарып берет. 10 эседен 700 эселеп аны салыштырат. Ошол ихсан кылган адамды бир башакка салыштырат. Бир будайды эксе, андан бир сапта 7 сап чыгат. Ошол ар бир сабында 100дөн болот деп 700 эселеп берет Кудай Таала деп. Берекесин берет. Ошол көбөйүү деген маани, өсүү деген маани болот зекеттин бир мааниси. Ошол эле малда тазалоо. Ар бир адам ошол өзүнүн жашап аткан Кудай Таала ушуга көз кулак берип, ушундай дене мүчөнү берип, аман соо кылып жашап аткандыгы үчүн, бүгүнкү күндү, бүгүнкү рызкыны да берип аткандыгы үчүн Кудайга шүгүр иретинде адам ошол мал мүлктөрүн берип атат. Кудай Таала ошол нематтарга шүгүр иретинде өзүнүн мындайча айтканда рызкысын адалдоо максатында, ошонун өзүнөн тазалоо максатында ошо зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Мисалы үчүн 40 койду Кудай Таала ошо сыноо максатында берет, 39-у адал, бирөөсү арам болот, сен үчүн арам болот дейт. Ошол кедей кембагалга бергин дейт. Кудай Таала бардык дүйнөдөгү инсандардын бардыгын бай кылып койсо болмок, бардыгын жакыр кылбастан, бардыгын муктаж кылбастан, бардыгын бай кылып жаратып койсо деле болмок. Бирок сыноо дүйнөсү болгон үчүн Табарак сүрөсүндө лияблуакум айкум ахсану амала, бизлерди ошол өмүрдү жана өлүмдү ошо сыноо үчүн жараттык деп, ар бирибизге ошо сыноо. Биз аркылуу ошол сен сага ушундай рызкы берип атам, ошол мен берген рызкыдан Алла жолунда каржы аласыңбы? Ошол деп Кудай Куранда дагы көп аяттарда ошо биз берген рызкыдан деп Алла Таала рызкы берет. Биз өзүбүздүн акыл эсибиз менен, өзүбүздүн ушунчал күчтүүлүгүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен ал рызкыны таба албайбыз. Кудай Таала ыроологон болсо, Кудай Таала каалаган болсо, насип кылган болсо, ошол рызкыны биз адал жол менен жешибиз керек. Ошол рызкыдан дагы бир бөлүгүн, 40тан бир бөлүгүн кедей кембагалдарды эстеп койгула дейт. Ошол зекет, ошол коомчулукта, ошол социалдык абалы ар түрдүү болгон адамдар бирдей болсун, ошо бири-бирине жетсин, ошол алардагы байлар сыяктуу кичине болсо дагы сүйүнүп, балдарын сүйүнүп жашасын, жетимдер болсо дагы кичине болсо да сүйүнүп жашасын деп зекетте
адамды ошол өзүнүн мындайча айтканда денесин тазалоо, арамдан тазалоо, ошол мал мүлкүн тазалоо болуп эсептелет. Жана айтып өткөндөй, ошол 40 койдун бирөөсү арам болот, 39-ун сен адалдап жей бер деген сөз. Ошондуктан биз өзүбүздү тазалап алуу үчүн ошол 40-тын ичинен бирөөсүн кедей кембагалдарга биз Алла жолунда беришибиз керек. Алда дагы милдет кылуу шарты болбостон, ага ушул мен ушул ачка калганда жардам берип койдум, анан түгөп калганда мен уну түгөп калганда ачка калганда мен ун менен бергенмин, ошондой жакшылыктарымды билбейсиң деп ага милдет кылбастан биз Аллага карыз беришибиз керек. Алла Таала Кур'ан Каримде Алла Таалага карыз бере тургандар барбы? Алла Таала аны эселеп кайтарып берет дейт да. Хаша, Алла Таала эч качан карызга муктаж эмес, бирок инсанга биз берүү менен Аллага карыз берди болуп эсептелет экенбиз. Алла Таала бизди ошол кабыл алып, андан кийин аркы дүйнөдө бизге эселентип жообун берет экен. Эми ошол зекетти дагы мен быйылча кое турсам, кийинки жылы дегенге дагы болбойт. Шариятыбызда бул буйрук, парыз болуп эсептелет. Фастаузбилла ва акимус салата ва атуз заката. Намазды окугула жана зекетти бергиле дейт да. Ошол зекетке кадыр болгон адам, күчү жеткен адам ошол замат дароо берүүгө милдеттүү. Жок, мен кийинки жылы берсем, андан кийинки жылы деп ушундай окуялар дагы болуп өткөн. Кээ бир байларга, колунда барларга, эми билесиң, бай болуп жашайт, зекетиңди берип коюң десең, жок, мен кийинки жылы сөзсүз берем дейт. Ошентип 2 жыл өтүп кетип, кийинки жылы банкрот болуп калгандарды да көрдүк. Эмне үчүн? Зекеттин мааниси жана айтып аткандай өсүү деген мааниси бар болчу да. Ошол эмне үчүн болбоду? Көбөйүү деген эмне үчүн болбоду? Себеби Алла Таала парыз кылып ошону сынады. Ошондон зекет бере алабы? Мен чөнтөгүнө ошончо акчаны түшүрдүм, рызкыны түшүрдүм, бирок ошо чөнтөгүнөн чыгарып бере алабы? Бере албай калган болсо, мындайча айтканда биз каптын оозун, рызкыны кең кылып ачып койгон болсок, ошол рызкыга Кудай Таала дагы ошол капка түшүрө берет. Биз ошо капты ачып, ихсан кылып кол берешен кол болсок, андан Кудай Таала дагы бизге берешендигин көрсөтөт. Ал эми биз каптын оозун бууп ушунчалык берген сайын сараң боло берсек, акчага ушунчалык берилип, дүйнөнүн аркасынан түшүп, өзүбүз адамдык сапатыбызды жоготуп, бирөөгө жакшылык кылууну унутуп, ошондой чектен чыга берсек, анда Кудай Таала дагы бир күнү рызкысын жаап коет. Мындайча айтканда, каптын оозун бууп койсо, анда биздики дагы мындайча айтканда бир кедей болуп, бир ошол муктаж абалга да түшүп калыш ыктымалыбыз бар. Алла Таала Кудай кээлеринин рызкысын кең кылып койдук дейт, кээлеринкин тар кылып койдук, кээлеринкин эсеп, мындайча айтканда өлчөп койдук дейт да, ченеп койдук. Ошо өлчөп койгону ошо кээ бирлеринде балким ошо орто жашоо, кээ бирлеринде бар кедей кембагалдык менен сыналып калат, кээ бирлерине байлык менен сыналат. Ар түрдүү сыноосу Кудай Тааланыкы бири-биринкине окшошпойт. Мисалы үчүн 4-класста экзамен болуп атса, математикадан бардыгына окшош суроолор берилет. Мисалы үчүн 4-кө 4 кошсо канча сыяктуу, анын жообу 8 белгилүү да. Ошондой кылып сурайт мектепте. Бирок Алланын сыноосунда бирөөгө 4-кө 4 кошконду сурайт, бирөөгө 4-кө 4-тү көбөйткөндү сурайт, бирөөгө 2-ден 1-ди алганды сурайт. Ошондой менен сынайт да. Ошон үчүн Алла Тааланын ар бир келген жакшылыгы дагы, жамандыгы дагы Алладан деп билип, тагдырга моюнсунуу дагы биздин негизги ишенимдерибизден бири десек болот. Ошондуктан зекетке парыз болгон адам ошол замат бербесе, мындайча айтканда, буну неге окшоштурсак болот? Мисалы үчүн азыр пешин намазы окусак, биз ошол пешин намазын эртең окуйм дегенге окшош нерсе да. Же болбосо азыр асыр намазы келе турган болсо, асыр намазын мен эртең окуйм дегендей. Себеби бүгүнкү асыр бүгүнкү парыз, эртеңки асыр эртеңки намаздын парызы болуп эсептелет. Ошондуктан быйылкы ким зекетке кадыр болгон болсо, дагы бир ушундай түшүнүк бар, ошо Рамазанга гана келгенде гана эсептейт да. Жок, зекет жыл айланат. Кээ бирлери мисалы үчүн ошо август айында байлыкка ээ болот. Соодасы ушундай мындайча айтканда көбөйөт, соодасына береке берет, каразы 400 миңге ашты. Мына ошондо 25 август деп жазып коет. Же болбосо 25 июль, же болбосо 15 декабрь
күнү парыз мындайча айтканда байлыкка ээ болгон болсо ошону жазып коет, жазып коюшу керек. Анан ошондон кийин 1 жыл күтөт. 1 жыл айланган учурда баягы акча азайбаган болсо, анда ошол кийинки жылы ошол айда, мисалы 15-декабрда бай болгон болсо, 15-декабрдан кечиктирбестен тез арада ошонун зекетин берүүгө милдеттүү болуп калат. Кийинки жылга чейин кийинки жылдын зекети парыз болуп калат да. Ошондуктан эгерде бербей өтүп кете турган болсо, анда кыяматта жоопкер болуп калат. Кудум эле бүгүнкү пешинди эртеңки калтырсак, анда бүгүнкү пешим үчүн да кыяматта сөзсүз жооп беребиз, пешим намазы үчүн. Ошого зекет маселесинде дагы ар кимибиз зерикпей, ар ким өзүнүн соодасын эсептеш керек. Магазиндерди дагы ревизия кылат. Мисалы үчүн 1 жылда 6 айда бир ошондой ревизия кылган сыяктуу канча буюм бар, канча сомдук алган келген баасы канча, ошонун баардыгын эсептеш керек. Ар бирин эсептеп, үйүндөгү буюмдарды эсептеп, ашыкча ошолорду эсептегенде, ошол жанагы 85 граммдын алтын өлчөмүнө келген болсо, ал шарияттан бай болуп эсептелет. Ал эми бул эми алтындын эсебинен 85 грамм, эми күмүштүн эсебинен дагы зекет берсе болот. Мисалы үчүн ошо 400 миңге жакын акча жок, менде 386 миң болсо керек, былтыр белгиленгени. Жок дей турган болсо, мен ошончо акчам жок дей турган болсо, 612 граммга көбөйтсүн. Балким мисалы үчүн 100 сомдон боло турган болсо, 600 граммы мисалы үчүн 60 миң болушу мүмкүн. 612 грамм. Ошол 60 миң акча 1 жылда айланып аткан болсо, ошондой, анда 60 миң сом бар акча дагы ошо күмүштүн эсебинен 40-тан 1-ин зекет катары дагы берсе боло берет. Бул күмүштүн эсебинен чагылган өлчөм. Эми ошо нисап деп атабыз. Нисап бул ошол бул мүлктүн шарият тарабынан белгиленген өлчөмү. Ошо мүлктүн өлчөмү ошол белгиленген чекке жеткенде зекет берүү парыз болот. Жана айтып өткөндөй, ошо 85 грамм, 87 грамм болчол, мына ошондой грамм алтыны болгон болсо, ошол зекет берүүгө милдеттүү. Зекет бериле турган мүлктөрдүн ошол алтын, күмүштөн, ошо 5 категориядан турат десек болот. Алтын, күмүш, ошо акча бирдиктери, мисалы үчүн доллар, сом, товар сыяктуу ошо буюмдар, соодадагы ошо ашыкча акчасы болгон болсо, ошол жанагы 85 граммга тең тете болсо, чакканда ошол парыз болуп эсептелет. Андан сырткары мисалы үчүн төөлөрдөн берилет, 5 төбөсү болгон болсо, ошолор дагы төөлөрдөн зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Уйлардан, мисалы малдардан, уйлардан 30 уйга жеткен болсо, ошо зекет берүү парыз болуп баштайт. Койлор, эчкилер, мисалы ошо койлордон дагы ошо 40 койго жеткен болсо, ана ошол дагы ошондон бирөөсүн берүүгө милдеттүү болуп калат. Андан сырткары ошол үшүр деп коюлат, ошо жердин түшүмүнөн дагы зекет берилет, үшүр берилет. Мисалы үчүн дыйканчылык кылат, картошка эгет. Мына ушул азыркы учурда дагы ушул нерсеге маани бербегендер көп. Дыйкандарыбыз көп Кыргызстанда. Алма багы барбы, кыйналы багы барбы, картошка эгеби, буудай эгеби, дагы кандай мөмөчөмө эгет, коон эгеби, дарбыз эгеби. Мына ошолордун баардыгынын дагы 10дон 1-и үшүр болуп эсептелет. Эгерде ал жер суугат жер болгон болсо, суу өзүнөн өзү келип агып турган болсо, ал эми сууну жасалма жол менен куйса, же болбосо насос менен суу ташып, ошондой аркылуу кылса, кайракы жер болгон болсо, мындайча айтканда 20дан 1-ин үшүр берилет, балдан берилет. Мына ушулар дагы 40тан 1-и, 10дон 1-и берилет. Бул түшүмгө тиешелүү, жерден алынган түшүмгө тиешелүүлөрдөн. Ал эми мал жандыктардан, жылкыдан берилет. Ошо жылкыдан да баасын чагып, ошондо 40тан 1-ин берсе милдеттүү болуп калат. Эми ошол жанагы өзүнүн ашыкча буюмдары деп атабыз да, хажат аслия деп коет. Негизги муктаждыктардан сырткары деп.
ошол негизги муктаждык деп эң жашоого эң зарыл болгон, ансыз жашоо өтпөй турган, мисалы турак жай болуш керек, турак жайсыз адам жашай албайт, түнөш керек, кийимге муктаж адам кийиниш керек, күнүмдүк жашоого керек турган акчасы, үй эмеректери, мисалы үчүн улоосу, мисалы үчүн айыл жергесинде бир улоосу сөзсүз керек, жанында саап ичкен уюу болуш керек, мингенге аты болуш керек деп ошого окшогон аспаптар, мисалы үчүн азыркы күнүбүздөгү кир жуугучу машина, палас килемдер, муздаткычтар, диван, керебет сыяктуу ушулар биздин колдонгон телефон ушулар хажат аслига, негизги муктаждыктарга кирет. Ошол негизги муктаждыктардан сырткаркысы анан эсептелет. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол жылкыларды деп айттык, ошо сайма деп коюлат. Сайма деп ошо 6 ай өзү сыртта отогондордон, мындайча айтканда, оттоп өзүн өзү баккандар 6 айдан сырткары, мына ошолордон зекет берилет. Ал эми күндө багып жаткан малы, койлору болсо, күндө багып аткан болсо, ага жем чөбү бергени ал ошол зекети болуп эсептелет. Эгер мисалы үчүн бир машинасы бар, андан сырткары да машинасы бар, арендага берип койгон же соода максатында алып сатып иштейтин, ошолордон дагы зекет берилет. Ал эми экинчи ошо машинасы болгон болсо, ал соода сатыкта болбогон болсо, ал адамга зекет берүү милдеттүү болуп эсептелбейт. Ал эми карыздар адамдар, мисалы үчүн ушул карыздар адамдар зекет берүүгө милдеттүүбү дейт, милдеттүү эмес. Ошол зекет алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Аларды карыздар адам ошо зекет алганга муктаж, мисалы үчүн. Ал эми карыздар, мисалы үчүн кээде банктан карыз бар же бирөөлөрдөн карыз бар, бирок бул жакта соодасы көп да. Соодасы миллиондук соодалар бар. Ошондо дагы эсептеп көрүлөт. Ошо өзүнүн соодасында ашыкча акчасын, анын карызын эсептейт. Ошол карызын бергенде ошол жанагы 380 миңден жогору болгон болсо, ал зекетке берүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Ошо кыймылсыз мүлктөрдө дагы сатуу максатында, үй алып сатып аткан болсо, жер алып сатып аткан болсо, ошол алып сатуу максатында болуп аткан болсо, соода максатында, акча табуу максатында болсо, анда ошол зекет берүү милдеттүү болуп калат. Алтын менен күмүштүн зекет боюнча дагы анын ошол жасалгалуу болсун, жасалбаган болсун, бардыгынын наркын ошол эсептеп туруп, ошо 85 грамм чыккан болсо, аны берет деп айттык. Анан дагы бир аз алтын болгон болсо, бирөөнүн 85 грамм чыкпайт, мисалы үчүн 50 грамм алтыны бар, анын калганы күмүш, же болбосо жанында дагы акчалар бар, доллар бар, мисалы үчүн. Ошолор зекет берүүгө милдеттүүбү? Мисалы ошолор алтындын дагы наркын чыгат, күмүштүн наркына кошуп, ошо жыйынтыгында ошо алтындын күмүштүн нисабына жеткен болсо, ошол алтындын нисабы 85 грамм дедик, мисалы үчүн 386 миң болсо, ошончо акчага алтынын кошкондо, күмүшүн кошкондо, колундагы акчасын кошкондо, ашыкча акчасын кошкондо, ошол 380 миңге жетип аткан болсо наркы, ошол адам ошол топ күмүшү, алтыны, акчасы кошулуп туруп, анан кийин ошо зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Ошондон 40тан бирин зекет берүү менен милдеттүү болуп калат. Эми ошол зекетти берүүдө ошо кедей кембагалдарга, муктаждарга пайдасы көбүрөөк тийсин деген максатта ошол күмүш менен бергени дурусураак деп алымдарыбыздын дагы айткан жери бар. Себеби ошол кээ бирлери менин акчам жок, зекет бере албаймын, муктаж эмес, мен нисапка жетпейт, 85 грамм алтыным жок, мындайча айтканда 400 миң сом акчам, оборотто акчам ашыкча жок дегендер, мисалы үчүн берсем болот эле дегендер болсо, 100 миң акчасы бар же 200 миң акчасы бар, жетпейт да.
алар күмүштүн акчасына чагып бериш керек. Мисалы үчүн жана айтып өткөндөй күмүштүкүн 100 сомдон эсептей турган болсок, азыр баасын, базар баасын такташ керек. Мисалы үчүн ошону 600 граммга көбөйтүш керек. Мисалы 80 сомдон болсо, анда 48 миң акча болот. Эгер 100 сомдон болсо, 600 граммы 60 миң болот. 612 граммы 61 миң 200 сом болот. Ошончо акчасы болгон болсо, ал дагы ошол күмүштүн эсеби менен 60 миңге дагы зекет берсе билдеттүү. Эми ушуну карап көрө турган болсок, күмүштүн эсебинен эсептегенде көпчүлүк эле жарандарыбыз зекет берүүгө милдеттүү. Көпчүлүк ошо алтынга такап коюп эле мен зекет берүүгө милдеттүү эмес экенмин деп ойлобош керек. Соода ботинка саткандар бар, сапожка саткандар бар, пальто саткандар бар, куртка саткандар бар, ар кандай нерсе, буюмдар саткан, оюнчуктар саткандар бар. Бардыгын эсептеш керек. Ошо келген наркын, саткан наркын эмес, сизге канча сомго сатып алдыңыз. Ошо наркты эсептегенде 380 миң же болбосо ошо 400 миң сомго чыгып атабы? Бир жыл оборотто ошол акча айланып туруп атабы? Кемибедиби? Анда ошо сиз зекет берүүгө милдеттүүсүз. Экинчиден, жөнөкөй соода саттыктагы эмес, мисалы үчүн 60 миң айлык алгандар бар. Мисалы үчүн ошо хажат аслия, негизги муктаждыктан сырткары дагы 60 миң акчасы жөн эле ашыкча айланып турган болсо, ошолор деле зекет берүүгө милдеттүү болуп калат да. Балким 100 миң айлык алгандар бар. Мисалы, ошолор дагы негизги муктаждыгын эсептеп көрөт, андан сырткары, негизги муктаждыгынан сырткары дагы акчасы артып калып аткан болсо, 60 миң акчасы, демек ал күмүштүн эсебинен эсептеп, 60-ты, мисалы 1,5 миң сом, 40тан бири ошончо болсо керек, ошондой кылып зекет берет. Бул милдеттүү түрдө болуп калат. Бул парз. Ошондуктан эмне үчүн шарият зекетти парз кылды? Шариятта ушул нерсени да ойлош керек. Мисалы үчүн шариятта, исламда ушундай бай болуш керек эмес, дүйнөнүн аркасынан түшүш керек эмес, шариятта туура эмес деген нерсе, ал нерсе жок негизи. Эгерде бай болгонду эгер шарият жактырбаганда, зекетти, ажылыкты парз кылмак эмес да. Ошо шарият бай болгонго дагы үндөйт. Ошол бай бол, зекет бер, керек кембагалдардын акысын бер, алардын муктаждыгын камсызда соопко ээ бол деп шариятыбыз буйрат да. Ошону туура түшүнүшүбүз керек. Ошол канча Кудай Таала байлык берип аткан болсо, демек бул Алланын рызкысы, биз берген рызкыдан Алла жолунда каржагыла дегендей Кудай Таала берип атат. Демек мага сыноо иретинде мен дагы ошону беришим керек, менин чөнтөгүмөн берилиш керек деп зекетти бериш керек. Мисалы үчүн хила кылгандар бар да, айла амал кылгандар бар. Мисалы 40 койго жеткен болсо, бир коюн союп 39 кылып кемитип коет да, 40ка жеткизбей жүрө берет да. Бербештин айла амалын кылыпчы. Мына ушул дагы албетте шариятыбызда туура эмес. Кудай Таала бардыгын көрүүчү, билүүчү зат. Ошондуктан наоборот, тескерисинче ошол бай болуп, ошондон эң жакшысын садака кылышыбыз керек. Мисалы үчүн ошолордун ичинен дагы кулагы кыйшыгын, кулагы кесигин, көзү көрүн же айлампашын эмес, ошол куйруктуун, семизин, сиздин өзүңүздүн көзүңүзгө, купулуңузга кайсысы толуп атат? Мына ошону бере аласызбы Кудай Таала жолунда? Мына ошол дагы имандын, мындайча айтканда, канчалык деңгээлде экендигин ошондон билсек болот. Эми ошол зекет маселесинде дагы бул ибадат дедик. Акча менен болгон ибадат, Аллага болгон кулчулук, Аллага өзүбүздү тазалык. Мисалы үчүн ошол биз ошол мал мүлкүбүздү тазалагандай эле өзүбүздүн денебизди да тазалап турабыз. Садака фитир беребиз. Мисалы орозо туткан маалда ошо орозобуздун кемчиликтери үчүн толукталсын деген мааниде, экинчиден ошол өзүбүздүн дени сак, ошол орозо айга жеткендиги үчүн деп садака фитир берип, өзүбүздү, денебизди дагы руханий жактан тазалайбыз да. Зекет бул тазалоо. Зекет бул ибадат. Ошол эле маалда ошо зекетте ниет дагы маанилүү. Мисалы үчүн ошол ниет кылып коюп, мен ошо зекет бере турган болоюн деп ниет кылып, жакшы ниет кылыш керек. Бай болоюн, зекет берейин, керек кембагалдарга жардам берейин деп ниет кылыш керек. Экинчиден, ошол зекетке милдеттүү болгон учурда дагы ошол бирөөгө жардам берип аткан маалда, зекетин чыгарып берип атканда, мен ошол зекеттин эсебинен берип атам деген ниет дагы болуш керек да. Кээ бирлер мисалы үчүн акча бирөөгө берип койгон, анан каалап ушуну мен зекеттин эсебинен өткүздүм деп коет да кээде.
ал уже зекетке өтпөй калышы мүмкүн да. Ошол зекетти дагы алдын ала ошол ниет кылып, мен ушул эсептедим, 3000 сом чыкты зекетимдин баасы, ошону мен ушул бейбечарага берейин деп ниет кылып кылганы дурус болот. Ошо берип жаткан учурда же болбосо ошо бөлүп койгон учурда дагы ниет кылып койсо боло берет. Малдын зекетине дагы топтоло турган болсок, ошол 6 айдан ашык деп жана айтып өттүк, сайыма деп коюлат. 6 айдан ашык жайыттарда оттогон малдан дагы зекет берилет. Ал эми 6 айдан ашык колдо тоюттанган малдан зекет берилбейт. Жанындагы саап аткан уй болобу, карап аткан уй торпоктору, алар ошол жана 30 уйга кирбей калат да. Ошол 30 уй мисалы үчүн ашыкча болуп талаада тоюттанып 6 айдан сырткары ошондой болгон болсо, ошолорго зекет берилет. Жылкыдан берилет, мисалы зекет төөлөрдөн, уйлардан, кой эчкилерден жана жылкылардан берилет. Ошо айыл чарба жумуштарында пайдаланган малдан зекет берилбейт. Ошо көбөйтүү үчүн багылган малдардан гана берилет. 30 мал болсо, мисалы ошондон берилет. Төөлөрдө болсо 5 төө болгон болсо, бул жерде дагы ошо 5тен 9га чейин 1 кой болот, 10дон 14кө чейин 2 кой, 15тен 19га чейин 3 кой, мына ошондой болуп кете берет. Кийин көбөйгөн сайын төөнүн баласы, кийин төө, койлор болуп ушундай кылып эсеби менен кете берет. Ал эми уйларда болсо, ошо 30 уйдан 39га чейин 1 жашар торпок кунажын деп коебуз. Мисалы ошо кунажын беребиз. 40тан болсо 3 жашар торпок берилет. 45тен ашык башталса 2 жашар торпок берилет. Мына ошондой болуп көбөйгөн сайын ошентип көбөйүп кете берет. Койлордо болсо ошол 40 койго жеткенде бирөө берүү парыз болот. Андан кийин 40тан 120га чейин 1 кой. Ал эми ошо 120дан баштап 200гө чейин болсо, көбөйгөн болсо, анда 2 кой. 200дөн 300гө чейин, мындайча айтканда 201ден 399га чейин 3 кой. 400дөн 499га чейин 4 кой. Ошо ар бир 100 көбөйгөн сайын 5 кой, 6 кой болуп ошентип көбөйүп кетиле берет. Ал эми жылкылардын эсеби зекети болсо, соода максатында багылып аткан болсо, жылкыларда ошол зекет берүү парыз болуп эсептелет. Ал эми ошол эгерде үйүрдө ошо жылкылардын ургачысы да, эркеги да болгон болсо, ошондо зекетке ар бир жылкыдан 1 динар берилет. Жылкынын наркынын болсо, жылкынын наркынын 40тан 1 бөлүгүн 40тан 1-ин эсептеп, мисалы үчүн жылкы 100 000 чыгып аткан болсо, ошонун 40тан 1-и 2,5 миң сом болот. Ошо ар жыл сайын ошол 2,5 миң сомду зекет катарында берилиш керек. Анан булардын ошол койлор кайсы жаштан баштап эсептелет, мисалы үчүн, мисалы 6 айлыктан жогору болгон болсо, ошолор мындайча айтканда бир жандык болуп эсептелет да. Мисалы үчүн 40 койго бир коз кошулса дагы 40-кой болуп эсептеле берет. Эми зекетти кимдерге берилет? Ушул жогорудагы айтылган зекеттен кадыр болгон адамдар, жана айтып өттүк, 380 миң дедик болжол, 85 грамм алтын, же болбосо 612 грамм күмүш, ошончо күмүшү бар адам акчага чакканда 60 миң сом тегереги, балким ошондон баштап зекет берүүгө бардыгы милдеттүү болуп калат. Эми ошол берүүчүлөр кимдерге бериши керек? Иннама садакату лил фукара вал мискин вал амилин алейха вал муаллафати кулубухум. Ушулар ушул түрдөгүлөр дейт. Акыйкатта садакалар ошо Алла жүктөгөн парыз, колу жука кедейлер,
колунда жок жакырлар эртеңки күнү эмне жейм дегендерди жакыр дейбиз да. Кедей кембагалда эртеңки күнү жей турган нерсеси болушу мүмкүн, бирок эчтекеси жок. А жакыр болгондо мындай такай эле эч нерсеси жок да. Бүгүнкү күндү курсагы тойду, бирок эртеңки күнгө эмне жеши белгисиз болгон адамдарды айтабыз. Анан аны жыйноочулар, мисалы үчүн атайын зекетти жыйнаган адамдар болсо, садака фитрди жыйнаган адамдар, андан кийин карызы барлар, мына ушулар муктаждар, мына ушуларга зекет берүүгө милдеттүү болуп калат. Ушуларды таап, мисалы үчүн мечиттерден сураса болот, же болбосо айылдык кеңештерде, аймактык кеңештерде ошо сураштырса атайын ошол социалдык бөлүмдөрүндө атайын кароого муктаж болгон, аз камсыз болгон үй бүлөлөр деген бар. Ошолордон тизмесин алып, карап көрүп, ошолордон дагы эң оорлоруна, мисалы үчүн оорукчандар, ДЦП менен ооругандар бар, көз көрбөгөндөр бар, ар кандай Кудай Тааланын ошо сыноосу берилген муктаж адамдар бар. Ошолорго берсек жакшы болот. Ошол эле маалда жолоочулар, мисалы үчүн бир эле адам бай болушу мүмкүн, чет өлкөдөн келди, бул жака келгенде бардыгы акчасын жоготуп алды, урдатып алды, бирок бул жерде жолоочу болуп калды да. Үйүнө чейин жеткенге чейин акча зекеттен алса болот, мисалы, өзү бай болсо дагы. Мына ушундай жолдо калган жолоочуларга дагы зекет берсе болот. Зекет мусулман эместерге берсе болобу? Зекет мусулмандарга гана берилет. Ал эми садака фитир же болбосо кошумча садака, эхсандар болсо мусулман эместерге дагы берсе болот. Эми садака менен зекеттин айырмасы кандай деген суроо туулуп калат. Садака менен зекеттин айырмасы: зекет бул парз. Кудай эле ошол ажылык менен умрадай. Ажылык бул парз, ал эми умра сүннөт амалдай. Зекетте дагы садака фитирлер бар, садака деп коет. Негизи эле ошол садака бул эми көңүлдөн чыккан эхсан. Садака фитир, мисалы үчүн орозду туткан маалда дагы садака фитир берилет. Буларды мындай парз деп аталбайбыз. Колуна көңүлүнөн чыккан муаллафатул кулуб деп коет. Ошо жүрөгүн жылытып, исламга ысытып дегендей, ислам ушундай турбайбы, мусулмандар ушундай жардам бере турбайбы, кол ачык боло турбайбы, бул эмне деген дин деп кызыгып, балким мусулман болуш ыктымалы болуп калган кайры диндер, башка диндерге дагы ошол зекеттен эмес, ошо садакадан, садака фитирден, эхсандардан берсе, мусулман эместерге дагы берсе боло берет. Анан зекетти ошол кээде суроолор түшүп калат, мектепти, медреселердин же болбосо оорукана, жолдордун курулушуна, ошо мечиттерге, светине, коммуналдык кызматтарга берсе болобу деген дагы суроолор түшүп калат. Бул зекеттин эң зарыл шарттарынын бири ошого ээлик кылуу. Ошо колунда жок адамды зекет каражатынын ээси кылуу болуп эсептелет. Ошондуктан жогоруда айтылган нерселерге берүүгө уруксат берилбейт. Ошол мечит курам десе дагы зекеттин акчасы менен курулбайт. Себеби бул тамлик деп коюлат. Ошол мүлктү, каражатты муктаж адамга өткөзүп берүү да. Негизгиси ошол. Алып ошол адам андан кийин анан өзү каалагандай иштетсе болот. Ал зекеттен алган акчасына бир нерсе куруу иштетеби же тамагына иштетеби, ал муктаж адам өзү билет. Бирок зекет берүүчү адам ошол адамдын, инсандын өзүнө, жакырга, жолоочуларга, кедей кембагалдарга, муктаждарга, карыздарларга, мындайча айтканда, берүүсү милдет болуп эсептелет. Эгер ушундай светин төлөп коюп, мечиттин же болбосо медресенин бир нерсесин иштетип койгон болсо, аны кайрадан аны алып, аны ошо муктаж адамдарга берилүүсү керек. Эми зекетти кимдер берүүгө
кимдерге берсе болбойт. Мисалы үчүн зекетти өзүнүн бир бай эле баласына же бай эле бирөөгө берсе болбойт. Колунда бар адам жашоо тиричилиги жайындагы адамга дагы зекет бергенге болбойт. Пайгамбарыбыздын урпактарына саидтер деп коет, ошолорго дагы берсе болбойт. Өзүнүн атасына, чоң атасына, ошолорго аталарына берсе болбойт. Өзүнүн уулдарына, кыздарына, неберелерине берсе болбойт. Күйөөсү аялына, аял күйөөсүнө берсе болбойт. Мусулман адам, мусулман эмес адамга берсе болбойт. Балагатка жетелектерге, эгерде алардын аталары нисапка ээ болгон болсо да, балагатка жетелек бала, бирок анын атасы бай. Мисалы ошолорго дагы зекет берүүгө болбойт. Алар бай болуп эсептелет. Күйөөсү аялы дагы, мисалы күйөөсү өзү зекет бербей эле өзүнүн милдети болуп эсептелет. Мисалы ушундай суроо берсе болот да, мен ушундай аялыма зекет берсем болобу? Аялым орукчан, аял муктаж. Жок, биз ошол өзүбүздүн куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи хадисте келгенде силер башчысыңар, ошо кол алдыңардагылар үчүн жоопкерсиңер. Ошо менен нафака менен ар ким өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкер болуп эсептелет. Ошо нафакасы менен камсыздоого милдеттүү болуп эсептелет. Кээде туугандарыбыздан ушундай эжебизче, жеңебизче ушундайлар неберебизче, жээнибизге берсек болобу дейт да. Ошолорго өзү туугандары, жакын туугандары кароого милдеттүү. Мисалы үчүн аял затты ошо 4 адам кароого милдеттүү да. Мисалы аны чоңойгонго чейин, балагатка жеткенге чейин атасы кароого милдеттүү. Андан кийин ал күйөөгө чыккан болсо күйөөсү кароого милдеттүү. Күйөөдөн ажырашып кетсе же күйөөсү өтүп кетсе кайра эле атасы кароого милдеттүү. Атасы өлгөн болсо агасы же иниси, бир туугандары кароого милдеттүү эркектерге. Милдеттүү да, сөзсүз бул аял затын бирөө кароого милдеттүү болуп эсептелет. Негизги туугандарды дагы ошо жыйын болобу, бөлө болобу, ошолорго өзү тууганчылык мааниде жардам берүүгө ошо туугандары, бир туугандары милдеттүү болуп эсептелет. Ихсан менен, садака фитир менен, садака менен берүүгө милдеттүү. Сөз зекетти күтүп, бир жылда болгондо берем дебестен ага чейин ал ачка калса эмне кылабыз? Ошого карабастан биз ай сайынбы, апта сайынбы ошо туугандарыбыздан кабар алып турушубуз керек. Жардам берип турушубуз керек. Ал эми ошо жана айттык, күйөөсү аялына дедик, андан сырткаркы туугандар, узагыраак туугандар болсо, анда ошо туугандарга дагы зекет берсе боло берет. Узак туугандарга зекет ошо жана антип күтүп отурбастан эле ихсан кылып да берет, ошол эле маалда садака кылып жардам берип турат. Ошол эле маалда зекетинен дагы ошо узагыраак туугандарынан, жанагы айткандай ата балага, күйөөсү аялына эмес, узагыраак туугандар болсо, ошол туугандарына да зекетти бергени дурус болот дейт. Эмне үчүн дегенде, биринчи тууганчылык мамилени чыңдайт. Биринчиден, экинчиден ошол зекет бергендиги үчүн, биринчиден зекет бергендиги үчүн, экинчиден тууганчылык мамилени да чыңдады болуп эсептелет. Ошондо эки барабар сооп болот. Зекетти бөлөк шаарга, бөлөк мамлекетке жөнөтсө болобу? Зекетти мисалы үчүн ошо бөлөк узак турган жерлерге, узактагы жерлерге ушул дурус болбой калат. Себеби эң жакындан башташ керек. Сиздин кошунаңыз ачка болуп турат, анан сиз аны жактырбайсыз, же урушуп калгансыз, же капалашып калгансыз. Же болбосо жөн эле бергиңиз келбейт, бул албетте туура эмес. Ошол жакындан баштайт, жакын туугандарынан, жакын кошунасынан 40 үйгө чейин, 40 үй алдыга, 40 үй алдыга, 40 күн, 40 үй оңго, 40 үй солго эсептегенди кошуна деген пайгамбарыбыз. Ошо кошуналардан артса, анан кийин башка айылдыга, кошуна айылга, кошуна айыл өкмөт, кошуна районго, кошуна облуска берсе болот. Ал эми кошуна өлкөгө мисалы ошол биринчи жакынкы туугандардан, жакынкы кошуналардан, муктаждан бериш керек. Сиз ошентип, сизден балким үмүт кылып турат, жакынкы туугандарыңыз бар, ушу зекетинен берсе, жардам берсе экен деп турат. Сиз карасаңыз башка эле бир жака барып, Бишкектеги бир медреседеги балдарга берип койдуңуз да, өзүңүз ошто турасыз. Бул албетте туура эмес. Себеби өзүңүздүн жаныңыздагы ошол жердеги кол кошуналарыңыз кандай, кошуна айылыңыздагы кандай, кошуна ошол жердеги медресеңиздин абалдары кандай, ошол жерди карашыңыз керек биринчи.
Бизде ушундай болуп калды, ошо өзүмкүнө берсем, өзүм жамаатыма берсем, же өзүм улутумдагыга берсем деп ушундай узакта болсо да ошол жака карап калды. Жок, шариатта андай нерсе жок. Бөлүнүүчүлүк, жамаат болуп бөлүнүүчүлүк жок шариятыбызда. Шариатта ошо кошуначылык бар, шариатта жакын туугандык бар. Ошол тууганынан баштайт, кол кошунасынан баштайт. Ошол ихсанын дагы ошондон башташ керек. Керек болсо кошунанын акысы ушунчалык көп. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга көп насаат айткандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мага ушунчалык Жабраил периште көп насаат айтты, мен аны ошончолук мура сала турганчалык кошунасы, мура сала турганчалык деңгээлде түшүнүп калдым" деген. Мурасты ким алат? Эң жакын баласы алат да, тууган алат. Мисалы атасы өлсө, баласы мураскор болот. Ошол сыяктуу деңгээлде деп атат да, мураскор деп атат кошуна. Ошондуктан сизден үмүт кылып турат, жардам күтүп турат. Анан сиз башка жака берсеңиз, узак жака берсеңиз, анда ал көңүлү ренжип калат. Эгер жакынга жардам берсеңиз, сиз менен мамиле ысыйт, мамиле жылыйт, милдетиңизди аткарган болосуз. Ошондуктан Кудай Таала ошол узактагы туугандарыңызга деле башка бирөө аркылуу ал ихсанын бердирип коет. Бирок сиз өзүңүздүн милдетиңизди так аткарышыңыз керек. Ошол жакын туугандар, жакын кошуналардан баштап, ошо кошуна керек болсо бир буюмду сатып атсаңыз, буюмду сатууда дагы машинаңызды сатасызбы, уюңузду сатасызбы, биринчи кошуналарга айтасыз: "Мен ушуну сатып атам, ала тургандар жокпу?" Анан алар албайбыз, мүмкүнчүлүгү жок десе, анан башкаларга сатканга укугуңуз бар. Анан кээде да сөз кылып калышат ошондо. Бизге айтканда биз алып коет элек, ушунун уюу жакшы эле, жакшы сүт берет эле, сатып бериптир депчи. Ошол акыйкатта ошо кошунанын акысы болчу да. Биринчи ошол алсын, ошол баага келишсеңиздер. Анан ала албаса, анан башка бирөөгө сатыш керек болчу. Же машинаны сатып аткан маалда. Негизи эле ошол ар бир мамиледе биринчи кошунанын акысы экендигин унутпашыбыз керек. Фитр садака боюнча дагы суроолор келип тур. Бул боюнча фитр садаканы иншаллах орозо да жакындап атат. Мынакей 18-19 февралдарда мына жакынкы апталар калды. Азыр Ражаб, Шабан, Рамазан деп 3 айда ошо Шабан айы, Ражаб айы үйрөнчүлүктүн айы, Шабан айы суугаруунун айы, суугаттын айы, ал эми Рамазан айы түшүмдү мол үйрөнчүлүктүн, жыйноонун айы, кырмандын айы деп пайгамбарыбыз айтканда, ошол айда дагы пайгамбарыбыз өзгөчө аракет кылган. Орозо менен алек болгон мына Шабан айында биз дагы ошого даярдык көрүп, ушул айларда ошо орозо тутуп, нафил намаздарды көбөйтүп, зикирлерди көбөйтүп, ибадаттарды көбөйтүп, орозого жакшы даярданып кирип барышыбыз керек. Ошол маалдарда иншалла садака фитир боюнча дагы иншалла маалыматтарды беребиз буюрса. Ассаламу алейкум, аялдар коньяк ичсе болобу дейт. Коньяк болобу, иши кылса ичимдиктин түрлөрүн аял болобу, эркек болобу, мусулман адамга ичкени арам болот. Бул жерде эми ошол жерде да кээ бир жерлерде сөз кылып калышат да. Коньяк, пиво же вино бул арак эмес, шарап эмес депчи. Шариятыбызда негизги максат күллү мускирин харамын дейт да. Ар бир мас кылуучу арам. Азын ичкенде, көбүн ичкенде мас кылуучу нерселердин бир тамчысы дагы арам дейт да. Ал кайсы нерсе болбосун, кандай курамда болбосун, шербет кылып жасалабы, сок кылып жасалабы, же ачытабы, ачытпайбы, иши кылса ошол жерде адамды башын айлантып мас кылып атабы, адамдын акыл эсинен ажыратып атабы, ошол нерсенин бардыгы аялбы, эркекпи, бардыгына арам болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, 85 грамм ашкан алтынга канча зекет берүү керек дейт. Ушул 85 грамм алтынды азыркы күнүбүзгө чагып көрүш керек. Эгерде мисал үчүн 4000 деп былтыр эсептелгенде, адашпасам 4000 сом болгон болсо, азыр базар күнүн интернеттен дагы лом алтын дейбизби? Ошол алтындын баасын карашыбыз керек. Мисал үчүн 5000ге чыгып калган болсо алтын 1 граммы, анда 85ти 80ди 5ке көйсөк 400 000 болуп кетет да. Эгер 4000ден болсо 320, 340, балким 380 деп эсимде калган, ошончо 1000 сом болсо, ошол 1 жыл айланса,
ошол алтыныңыз бир жыл айланган болсо, андан азайбаса кийинки жылы ошондо сиз 40тан бирин бересиз. Мисалы 400 000 болсо 40тан бири 10 000 сом болот. Ошол 10 000 сомду зекет катарында жана биз жогоруда айтып өттүк, муктаждарга, кедей кембагалдарга бересиз. Ажылыкка деп чогултуп жаткан 400 000 сом бар, ага да зекет берүү керекпи дейт. Жок, сиз эгер ажылыкка деп ниет кылып аткан болсоңуз, ал ажылыкка сарптала турган акча болот. Бирок 2-3 жыл күтүлүп калса, анда ошо жыл айланып атат, ошол акча эгер соодаңызда туруп аткан болсо, айланып акча таап аткан болсо, ага зекет бересиз. Ал эми таппастан эле ошону коюп сактап турсаңыз ажылыкка деп, анда сиз ажылыкка барууга милдеттүү болуп каласыз. Ошо колуңуздан келген аракетин көрүшүңүз керек. Банкка барып акча төгүп, $2000 төгүп атат азыркы учурда. Ошону төккүлө деген маалда төгүп өчүрөткө туруп коюшуңуз керек да. Ошону менен 2 жылда келеби өчүрөтүңүз, балким 1 жылда келеби, балким 3 жылда келеби, ошондо барууга милдеттүү болуп каласыз. Ага сиз сөзсүз быйыл барышым керек ажылыкка милдет экен деп мындай өзүңүздү күнөөлөштүн кереги жок. Себеби шарт ошондой. Кыргызстанга мисалы үчүн 6000 адам берилет, 6000 квота берилет. Ошого өчүрөт менен 10 000 адам катталган болсо, кийинкиге быйыл 6000 кетсе, 4000 кийинки жылга өчүрөткө калат. Кийинки жылга насип болгон болсо, ошо өчүрөтүңүз менен кийинки жылга сизге барууга парыз болуп калат. Ошол умра боюнча дагы сурашып атат. Ошол умра малдары мына азыркы учурда дагы кээ бирлер ушу умраны дагы модага айлантып атат да. Умра амалы бул ибадат. Ажылык парыз болсо, умра сүннөт амал. Намаз окубай туруп, анан сигарет чегип, ошол жакта деле ошентип сигарет чегип, келип деле чегип аткандарын көрүп атабыз да. Келип алып уруш жаңжал кылып аткандарын деле көрүп атабыз. Бул умра амалы Алла чакырды, лаббайк деп баргандан кийин өзүбүздү оңолуп келе турган, биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Каабаны таваф кылып, ар бир тавафта ошол 100 000ден сооп бериле турган, ар бир намазына 100 000 сооп берилет. Ар бир кадамды көтөргөндө 100 000 сооп жазылып, ар бир кадам таштаганда 100 000 күнөөсү кечиле турган жерлерге барып, ибадат кылып келип атабыз да. Иншаллах күнөөлөрүбүз төгүлгөн абалда келип атабыз. Эгерде ошол Кудай Тааланын шарттарын аткарган болсок, ошол адепти сактап, урушпай, талашпай, жаңжалдашпай, сөгүшпөй ошентип келген болсок, иншаллах ошол умранын сообун алабыз. Бирок деген жери бар. Ошол келгенден кийин кээ бирлери мисалы үчүн ошо намаз деле окубай жүргөндөр бар да. Биз умраны биз парыздай көрүп калып, намазды сүннөттөй көрүп коюп атабыз да. Тескерисинче, намаз бул парыз ибадат. Ошол жана айттык, бунял ислам ала хамсин, мындайча айтканда, ислам 5 нерсе менен парыз кылып койду. Биз ошо 5 эң негизги парыздарыбыз ошол. 5 парызыбыз бар. 5 парыз. Ошондо намаз бул парыз, эч кандай качып кутула албайбыз. Умра сүннөт, умрага мүмкүнчүлүгүңүз болсо барасыз. Эгер сизде $1000 акчаңыз болбосо, жөнөкөй эле жашап, 10 000 сом, 20 000 сом айлык менен эле жашап жүргөн болсоңуз, сизге умрага баруу милдет эмес, парыз эмес. Албетте барса жакшы, мүмкүнчүлүгү болсо. Бирок сизге Кудай Таала кыяматта эмнеге умрага келбедиң деп акчаң жоктур деп айтпайт да. Ал эми намазга биздин шылтообуз жок. Намазга бизге акчанын кереги жок. Зекетке окшоп алтын 85 грамм алтындын кереги жок да. Ошого намазга бекем болушубуз керек. Мусулмандын башка бир мусулмандан, башка бир гайры динден айырмасы ошо намазында дейт да. Ошол намаз күндө бир Аллага кулчулук. Ошого ушул парыз амалдарды дагы, анан сүннөт амалдарды дагы ажырата билишибиз керек. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, убактыбыз дагы аягына жетип калыптыр. Жалпыңыздарга Алланын тынчтыгы, мээрин тилеп каалап кетем. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.